171 гектар жерди корпусу менен кошуп туруп 300 миң сомго эле сатып алган. Бандит дешет да. Аны барсаң эле бандит мынтип атат, ана сотко берем деп чыгат экен. Пансионаттын абалы азыркы мына тракторда эле да. Жок, бүтүн эле дүмүрлөр экен. Издеп атам, ремонт издеп атам мен. Ысык көлдү чөл кылып атабыз. Биз бейиш кылбай атабыз. Ысык көл кыргыз бермети дегенди биз телевизордо гана айтабыз. Азыр кайсыл турист келип ушул жерге мына ушу гараждай болгон нерсенин ичинде жатып, ушул жерде эс алып кетейин дейт. Эң кымбат сатылган жер советтин чечими менен. Баягы орустун гараждары болчу эле го. Ичинде бир запорожец бар. Ошол андан эмне айырмасы бар мына? Жок дегенде мына чычырканак баскан талааны бергиле да эл. Соғыс болгон Палестинанын өзү болчу. Бир киши башкарса федерацияны. Биздин президент окшоп, бир эле киши башкарат. Мына ошондо иш болот. А мындай болбойт. Бул баягы Мамат Карим экен да бул жердеги. Мамат Каримдин бир түрү экен. Көлдүн жээги бирок бош жатат. Ичинде карасаң үрүп чыгар ити жок. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетмен тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Азыр биз мына Бостеридебиз. Бостеридеги ошол профсоюзга караштуу дагы бир мына эс алуу үйүнө келдик. Пансионат деп коебузбу, эс алуу үй дейбизби, мына ысык көл экен аты. Башкаларга караганда мына кире бериши бир аз мындай, тазалыгы бар экен, анча-мынча каралып атканы байкалып турат. Биротоло колдон түшүп калган эмес. Азыр бирок жергиликтүү жигиттер айтып атышат, бул жерде бирок сатылган жерлер көп деп. Азыр директору баш болуп, көп жерлерди сатып атат. Көп жерлерди ошол жакшы башкаруу жок дейт. Чындап эле өзү мамлекет эч качан эффективдүү башкаруучу болбойт да. Муну тарых бир нече жолу далилдеген, биз болбой эле ошол жок өзүбүз башкарабыз, өзүбүз кылабыз дейбиз да. Бер мындай чет өлкөлүктөргө бер, адамдарга бер, жеке менчикке бер. Болгону анын салыгын эле санап отурганды билсек болмок да. Жок, биз азыр өзүбүз башкарабыз дейбиз, өзүбүз башкарып, өзүбүз урдап бүтөйүн деп калдык. Азия Парк таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Азия Паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында жана Кыргызстанда иштесеңиз болот. Лицензия, камсыздандыруу полис сыяктуу кагаздарды мекеме өзү бүтүрүп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта болот. А тапкан акчаңызды өзүңүздүн банктык картаңызга ошол замат чыгарып алсаңыз болот. Кирешени асмандан күтпөй Азия Паркка азыр катталыңыз. Сизди көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса менин атыман катталгандарга иш башы кылып, мекеме өзү 500 рубльды тиркемеңизге салып берет. Азыр мисал мындан караңыздар. Бул жагын айтып атышат. Кире бериште мына ошол директорунун үйүбү же ошол мейманканасыбы, коттеджиби эмне деп коет. Кыскасы ушинтип алыптыр. То есть бул жака келген клиент эле ой, жок ал жак иштебейт. Мына бул жака кириңиздер деп эле алып кирсең болот. Мындай алганда ошо клиентинен бери урдаганга жакшы шарт түзүлгөн да. А бул жагында азыр кана канча деп атасыңар? 8 гектарбы? Бул жагында. Ушу 8 гектар жер бар дейт. 4 гектар деп бири айтат. Азыр менде расмий документ жок, бирок бул жагдагы азыр сатуунун алдында турат экен. Сатууга аракет кылышыптыр бир нече жолу, бирок бизде билесиңер. Сатып алгандан дагы адам коркосун азыр. Себеби бүгүн бирөөсү сатат, эртеси күнү келип бирөөсү казат, анан ортодо келип баягы сатып алган адам түрмөгө түшөт. Ошон үчүн азыр бул жагы дагы сатылбай турат экен. А сатылбай дагы, каралбай дагы, тетигинде карасаңар куурап жатат барды. Азыр эми ичин көрөлү. Ичиге кире бергиле деди, азыр директор менен сүйлөштүк. Ал өзү башка жакта жүрөм дейт, сотто жүрөм дейби. Иши кылып азыр жок экен, бирок кароолу бар экен, кирип көргөзөт деп атат. Балдар өзүңөр көргөзүп бергиле, түшүндүрүп бергиле мунун жайын. Азыр мындай чызып эле эме кылбайлыбы? Муну жерге эле чызып берели жакшына кылып. Турабы? Чызып эле көргөзүп берем. Мисалы мына пансионат дейли, мына, турабы? Мына пансионат турабы? Ушундай формада турабы? Бул жагы көл. Мына жагы көл, мына көл күйүп жатат дейли. Эми ушудан эми азыр кайсыл жердин абалы кандай айтып бериңизчи? Биз маякта турабыз азыр, моженде кирет да. Кирген ход. Киргенде можени сатылган, момдан маягы сатылып атат. Маякта корпусу бар. Маяк сатылып, сот менен жүрөбүз деп атпайбы? 13 жылдан бери соттошуп жүрөбүз деп.
О түшкөн жолдун баары эле биягы бүт сатылып кеткен моженин баары. бар эле Бүт сатылган, бөрчүп. Янан аз Мына булар биз- бири менен эметип атышат да. То есть мына жерде өзү бухгалтер деп атабы? Жок, андан кийин, мына киргенден кийин биякта стоянка турбайбы. Стоянканын асты, стоянканын могу капталы 60 деп атат, бирок 1 гектарга жакын жерди сатышкан, сатып бул корпуска булашт эткенбиз депчи. Корпусту оңдойбуз деп. Корпусту оңдойбуз депчи. Эми көрөсүңөр биякта То деле есть азыр мына жер сатылган. ушчен сатылган. Мына жак азыр ошол өз башынча алып алган деп атат, ошонун боюнча соттошуп жүрөбүз деп атат. 300 миңге Мына жердин ичи талаш. талаш сатылган. Ошондо булардан эмнеси калды азыр? Корпус жагы эле калды. Столовый менен корпус. Столовый калды да, можен калды. А могу үстүндө деген буякта 8 гектар болуп атат. 8 гектарын дагы кетип калган биягы. Азыр Эми боягын сатып алды. моженди биякта сатка коюлуп, муну сатып моженге бир чоң корпус салабыз деп атат. Корпусну жаңы эс алганга дейт. Корпусту деле көрсөңөр азыр. Корпусту деле көрсөңөр уже 60 сот үйгө канча 1 гектарбы сатып ремонт кылдык деп атат. Андайга деле окшош. Жазында келишкен профсоюздун 21 мүчөсү келип, бияктан жергиликтүү тургундарга жолуккан. Кирип биз моженге өзүбүзгө коттедж салабыз дешкен да, частный 10 соткадан ар бирөөбүз бөлөбүз 21 мүчө. Маяка коттедж салабыз дешкен да. Ар бир баягы 29 мүчөсү ар бир өз-өзүнө салабыз деген. Өзүнө салабыз дешкен. Булардын ичинен да бөлүнөт экен Идрис мырза. Ичинен мунун бирдемеси, анан биягындай депчи. Ошолор короче, каждый өзүлөрүнүн коллективине бирдеме кылып салып, анан өзүбүз ушака эс алабыз дейби, эмне дейт бирдеме дейт деп короче. Биягын сатып турупчу. Элгеч, пайдачы. Элге билбейм аны ошол элгеч. Ошто дагы ушундай кылышкан булар. Ошто Ош пансионатынын ошол бир 6-7 гектар жерин ошо бөлүп алышкан. Бөлүп өзлөрүнө участка кылып, муну эмне негизинде бөлдүңөр десең айтат. Биз эми ушул жерде иштедик, картайдык, анан эл үлүш жер алышты, бизге үлүш тийген жок. Биз эми ушул жерде эми биз деле ээ болуп калалы да деп участка кылып бөлүп алышыптыр. Анан мен айтып атам, туугандар, силер бул жерде бекер иштеген жоксуңар, айлыгыңарды алып отурдуңар. Силерди эч ким мойнуңардан байлап келген жок бул жерге. Кул эмессиңер силер. Кааласаңар арызыңарды жазып кетип калгыла. Десең жок дейт. Анан ошол жерден мына бир капталын күн чыгыш, түштүк чыгыш тарабын басып алышкан. Кийин анан ошонун баардыгы жокко чыкты. Бирок айрымдары ошол 2 кабаттан үй курганга эметип калышкан. Үлгүрүп калышкан. Азыр жокко чыкты. Булардын мыйзамында жазылып турат пансионаттын мүлкү, профсоюздун мүлкү сатууга жатпайт деп. Булар кантип сатылат түшүнбөйсүң. Мына жерде азыр айтып атпайбы жана директоруңар? Мына жерде алып алган, советтин чечими жок алып алган деп. Советтин чечими менен да калган болбойт да бул жер. Себеби профсоюздун мүлкү сатууга жатпайт деп турат. Совет эмес, баланын чечими болсо да. Корпусу менен сатылганда мына. Яктын ичи башаламан, 2 кичинекей корпус бар аякта. Кирип көрөлү да. Мына могулда бул получается директор эмнеси өзүнө салып алган. Жанагы орто чыгарып койгон. Машиналерди мына могу жерге эле общий эмеге коёт. Мусор да маяка эле общий кетет, короче, мына могуну салып алган. Жакшы экен да, бул жактан аркы жактан кардарды алат. Аягынан эметет. Бул жактан чыга бергиле, бул жер меники дейт да мындай. Бул жакта жакшы пляж бар дейт турабы? Стоянка бекер, мына жерге коесуңар, өзүм карап отурам мына дейт. Жакшы экен. Анан мына моягын тактып атты Кайсы бул жагыбы? Ушул жер сатылган. Ушчен сатылган. Профсоюз саткан. Ким салынган бул? Уйлажыгын комендант. Биякта Бул жер коменданттыкы Бул бу? комендант. Тия бухгалтер дейт, я эмнешеси. Ичинин баары көрүнүп берчи. Баягы Союздун тушунда бир эме бар эле, бир кино бар эле. Ким нени кооруса, ошону уурдайт дегенчи. Азыр ошондой эле. Ким токойду уурдаса, токойду уурдайт, токойду кооруса, ошол токойду уурдайт. Ким Борекелер сатыштык бул корпустун биринчи этажын оңдошкондо. ушул жер сатылган. Комендант алган да өзү. Алып туруп анын акчасына бул жактан наркы жакта корпус оңдогон деп атасыздарбы? Биринчи корпус оңдогон. Мына эмне бул? Бул кимдики ал? Бул алганда, бир алганда.
Çıksa daha bir öyle. А бул жер кимдики? Мына турган жерибиз. Коменданттыкы бар. Анын стоянкасы экен да бул, а? Sen gelmez bu şekilde kararın belge koyulgan da bunda. Satılgan da. Белги коюлган? Кайсы эмне белги? Мен көрбөй атам. Yine sen taşlar duruyor. Oşondan beyağı alıngan. Benim yerim degендей olur. Наркы мына кирпичти айтып атасызбы? He, Кирпичтен наркы жагы жол экен да? Ayağı biz Жол кылып картасында түзүп коюшкан окшойт. Pansionatқа қарайды арзағы. Aynen жол кылып эметкен. Bunun bari bunday olgan da. Bunun bari участок болып бөлініп кеткен. Красный книгасы шыққан сатып ішкен да жүрмейді. Биз азыр мына жакта жүрөбүз. Мына мен түшүндүрүп берейин. Мына чызып эле. Мына жагы трасса. Биз мына жагы Чолпон ата. А бул жагы Каракол. Туурабы? А биз азыр мына жерде мындай түшүп келдик. Кайра бери. Мына жерде азыр баягы 8 гектар жер бар деген жер. Анан азыр биз мына жерде пансионатта турабыз да эми. Пансионаттан азыр биз келгенден кийин мынау бул жагында стоянкасы бар экен. Киргенден кийин мына жагында стоянкасы бар экен, а? Ошол стоянкадан мындай өттүк, стоянканы аралап. Азыр ошондо азыр биз мына бурчунда турабыз азыр. Ушул бурчунун азыр кайсы бир бөлүгү мына жагы окшойт. Ошондо мына комендант алыптыр азыр. А мына жагы азыр тетиги турган имарат мына бурчтагы мына жер. Чыгысы дагы бирөөлөр. Бул да кимдики ошондо бул? Комендантка чыккан жер турбайбы? А мына жерчи? Ушу турган жерибиз. İyileri gelmiyor ki. Комендант чыгарып аткан экен да бул жерде. Демек бул жер дагы сатылган, бул жер дагы сатылган. А бул жерди комендант алган. Эми азыр башка жака ылдыйраак түшөлү, аны да көргөзүп берели. Ошо кайсыл жеринде эмнеси бар. Азыр муну сатып, ушул мына жерде ушу комендант алып, мунун акчасына мына жакта бир корпус ремонт кылганбыз дейт. Аны да көрөлү, жүрүңүздөр. Азыр ошондо получается мына могу бурч жок да ужочу. Ооба, мына бурч жок эми. Аяктары жок экен азыр ушу. Ооба, мына бурч жок. Жок. Так. Азыр утуруп барган жерибизде ошентип тартып берип көргөзөбүз, ошондо сиздерге Бул түшүндүрүп. жерди полун чыгарган да могу жерде. Бул жер комендантка тиешелүү жер да. Ал комендант азыр да иштейби ушул жерде? Азыр бирден мени мутит этип атышат да булар. Азыр мага балдар көргөзүп берип атышат. Мына жерге бир казык кагылыптыр. Бул жерге бир казык кагылыптыр. Бул жерге бир казык кагылыптыр. Мына жакта дагы бир казык кагылыптыр. Бул ошентип баягы жаныбарлар жанагы мынтип сийип өзүнүн чек арасын белгилеп коет го. Кудум ошондой кылып мына жактара бирдемени белгилешкен окшойт. Ооба. Демек бул жагы дагы сатылган болушу мүмкүн азыр. Туурабы? Мүмкүнбү же сатылганбы бул жагы? Сатылған бұл шу. Участокка. Бул жак кимдики азыр? Кимдики? Жана сатылған жер болуп атат. Участок. Бир бурч жок болот атпайбы ошол бул жер. Ойбой, эми мындан карагыла киргенде. Пансионаттын абалы азыркы мына тракторда эле да. Биз азыр наркы жагынан кире турган болсок, мына киргенде чоң жолдон мындай киргенибизде, оң тарабында мына трактор турат. Ушул трактор ушул жерде туруш керекпи? Түшүнбөдүм. Хоздуборуңуздар ушулбу? Хоздубор ушул жерде болуш керек бекен? Накыл. Мына жакта дагы бир трактор жатат. Бул жерде баягы бомбаланып эле, арар жерде баягы минага жарылып, арар жерде мындай кала бергендей болуп калыптыр да. А бул эмне бул? Bu yerde buraska var, duş var arzak içinden gidip. Adan üstünki etaş eme, balдар, рабочий балдар жасат. Жашайт? А мына жерчи? Bundan su getirdim de. Су кетет. Бул жер сатылганбы, сатылган эмеспи? Сатылган, мыягы Buna boğa çeyin, zabor. Ошол жерде забор коюп коюптур. Жаңы забор экен. Eskere zabor. Жок, ошо мындайынан коюлган эмес да бул. Мына коюп турбайбы. Abi yeme atmayı. Заборго чейин получается жанагы 60 соты 1 гектарда атканы. Bu zabor arkasında da buna bundan maksat bu. Hemen kilomez. Мына мынандай экен. Биз жана кирген жер мындай болсо, мына пансионат болсо,
пансионат болсо. Биз жана мына жер эле деп атпайбызбы? Жок, андай эмес экен, бул мындайраак экен. Мына жеринде очистной деп атасызбы, эмне дейсиз? Мына жеринде очистной бар экен. Ошо очистнойдун тосмосу бар экен. Ошо тосмого чейин экен. Так, мына жагында азыр хоз двор деп дагы бир эме турат. Мына имарат турат. Бул жерде жанагы ким жашайт деп атасыз? Жумуш ушу жердеги кызматкерлер жашайт экен. Андан сырткары мунун астында жанагы душ, кир жуугуч жайы ушуга окшогондор бар экен. Азыр эми ылдыйга дагы кетели азыр, мына тарапка кетип атабыз азыр. Биз оң жагында жүрөбүз азыр. Жакшына бир башкаруу болгон жерде, жакшына бир чарба болгон жерде, жакшына бир көздүүрөөк киши келип жетектеген жерде мындай болот да. Мынага окшоп көрүнгөн жерден көрүнгөн дарак чыга бербейт биринчиден. Жок дегенде эшигинин алды тазаланып турат. Анан мынага окшогон дүмүрлөр же бар болот, же жок болот. Алды тегизделет. Мунун үчүн өтө чоң акылдын, чоң акчанын да кереги жок. Болгону кичине эле бир чарбачылык керек, кичине көз керек да. Бул жак бүтүн эле дүмүрлөр экен. Мындан карагалайм. Сыртынан жаап коюшуптур. Айнектер сынган. Мына ушул жерде бирөө машага окшойт, брус кылып алыптыр. Мына жерде дүмүр. Бул жерде дүмүр, бул жерде дүмүр, бул жерде дүмүр. Бул жак дүмүр, жалаң эле дүмүр. Жок дегенде ушул эми айтарга сөз таппайсың да. Мынаны карагалайм. Бир деме кылып тосушуптур, бир нерсе кылыптыр эми жатат ушу. Өздөрү Бишкекке барсаң, галстукту тагынып, шляпаны кийип, баягы кичинекей акчадан башка эч нерсе батпай турган кичинекей жанагы эмеден баштыкты көтөрүп алышкан, жүрүшөт. Кооз бардыгы маданияттуу, бардыгы билимдүү. Кылган иштери, уюштурган иштери ушул. Анан отуруп алып, наркы жакта ошо бийлик талашып, мына мен кылат элем, мен жакшы элем, мына мен деп эле отурушат. Бул жерде охранник жашайт дейт. Охранник, сиз жашайсызбы? Жок, бирөө бар. Бул жерде охранник жашайт экен. Охранник өзүнө ушинтип бир аракет кылган окшойт. Мынага окшогон нерселер ар жерде жайнап турат. Анан мынтип бул жерге дагы бир отургуч кылыптыр. Бул жерге жакшына кечинде арак ичкенге ылайыктуу. Анан бул жака очок кылып алыптыр. Эми каалаган бул жерде ким жүрсө, эмне кылса болот экен да мындай. Өзүм билген кылсаң болот экен. Азыр эми мындай кылабыз. Кайрадан дагы бир жолу карта чызып берейин. Мына ошол пансионат. Азыр мен сиздерге көргөзүп бердим. Мына жер сатылыптыр. Анан ошонун мунун акчасына деп мына жерде мындай бир корпус турат. Ал корпус мынау экен. Ошол корпусту, бул мындайраак окшойт, мындайраак экен. Ушул корпусту ремонт кылганга деп мына жерди сатып, бул жерди ремонт кылабыз дейшиптир. Азыр эми барабыз дагы ошол ремонттун дагы көрөбүз. Ооба. Азыр мен байкашымча ремонт кылдык дегендегиси ушул окшойт. Актаптыр. Мына болуптур. Анан мынау үстүнөн баягы тамчы түшкөндө ушул бул жака түшсүн деп анан слив кылып койгон окшойт. Же бул дагы эски, кудай билет. Ремонту көрүнбөйт. Издеп атам, ремонт издеп атам мен. Ремонту ушул окшойт. Ушул жерге пластик коюшкан окшойт. Ичинде эч кандай ремонттун изи байкалбайт. Астына кафель басыптыр. Бирок бардыгына эмес, ушу кире беришке. Анан мына жакты пластик кылыптыр, бул жакты пластик кылыптыр. Всё. И бул пластик кылганын дагы биз ушунчалык жанагындайбыз да. Бул жерде мына эмеси бузулуп калган окшойт да бат эле. Ачкычы. Мынантип шуруп менен катырып салыптыр. Ким ушундай кылат азыр? Кайсыл ушул биз ушул заманда ушинтебизби азыр? Баса. Мына Кытайдын жанагы арзан пластигинен ушул шыпка коюптур бир аз. Жаның кашаят да, жаның кашаят. Эми ушуну силер кыла албайсыңар, урматтуу чалдар, урматтуу кемпирлер, урматтуу профсоюз, силер кыла албайсыңар муну. Кылган дагы эмессиңер, кыла албайсыңар. Союздун ошол кездеги жанагы базгандай кылып уруп ушинтип аткандан ошол нерселер кылынган экен. Болду, ошолор кетти, ошо боштондукка чыктыңар, всё болду, жатып алдыңар. Уурулукка гана өтүп алдыңар. Кылбайсыңар азыр. Андан көрө мамлекет эгер эси болсо муну алыш керек, алып туруп жеке менчикке сатыш керек муну.
Ушу бүтүн бойдон чоң инвесторлорго сатыш керек. Мамлекеттик гарантия менен. Керек болсо конституцияга жазып коюш керек. Сатып алдыңбы? Всё болду. Бул кол тийгиз деп. Ал адам келиш керек дагы анан кийин ушул жерди акчасын салыш керек, өнүктүрүш керек. Конокторду татыктуу тосуп алыш керек. Салыгын төлөп туруш керек. Болду. Башка эч нерсе жок. Мына жер эми балдар аянтчасы экен. Бул балдар аянтчасын жанагы орустардын 90-жылдарда тарткан кинолорундагы абалга окшотсоң болот да. Башка эч нерсе жок. Депрессия. Азыр биз мына капталын көрдүк, а? Бия капталын көрдүк, бир каптал. Ремонтту көрдүк. Ооба, ремонт. Мына Азыр 60 сотыйга салынган ремонт да ушул. Бул пансионатта 60 сотый сатып, мына $5.000 алганда $300.000 кете турган ремонт бул. Крастетилбептир даже бул. Ушул мына эл ушунда наразычылык, ошончо наразычылык болуп атат да ушундай болуп. Ал 60 сотыйды $5.000 сата турган болсоң сотыйын $300.000 болот. $300.000 мындай корпус келет го, мындай корпустун ичине эмес, сырты каркасы тура турган нерсе да. Булар өзү краскасын ошону жасап коюптур, эми ичинде айтып атат эми туалет душу жасалган депчи. Эми анчалык кетпеши керек да алга делечи. Ошо көйгөй ошон үчүн биз дагы ичибиз ачып турган кез эми ошондой болуп эле мамлекет тоноп жеп атканга эле ичибиз ачышат. Ошондой жакшы, аны жакшы салса инвесторлор келмек, жакшы отдыхающийлер келип ошондой акчаларын бияка таштап кетмек да. Анан бизде ушул нерселерге ичибиз ачат. Мына Бостен тургундар бирдеме болсо эле жаман көрүнүп калат экенбиз. бандит дешет да. Аны барсаң эле бандит мынтип атат, анан сотко берем деп чыгат экен директорлор келсе. Анан ошонун кесепетинен ошондой болгон байкелер чакырып, баягы ачыкка чыксын, ошондой болсун деп Эл билсин. эл билсин. Президентибизди жаман көрүп атпайсыңарбы? Өзбекстанга берип салды, тигинтип салды депчи. Кыргыздар иштете албаса берсин да, башка бирөөлөр иштеткени жакшы болот да андан көрөк. Ошонун кесепетин ошого чыгып атабызбы бир туугандар? Ошо биз бул айылдын жаштарынан да көп, айылдын эли деле чын наразы ушул нерселергечи. Анан бүгүн бул срочный болуп калган үчүн ошон үчүн баягы кичине активный жүргөн балдар эле келип калдык ушул жака. Да көп эмелер бар мунун ичинде. Бул пансионат аябай чоң, площадь аябай чоң кенен пансионат болчу. Бөлүнүп отуруп чын 3төн 1 эле калды мунун, 3төн 1 эле калды бул пансионаттын. Башынан дагы көргөзүп берейин. Мына чоң жол. Бул жагы чолпон Каракол. Бул жагы Чолпон ата. Биз ошонун ортосунда мына Бостери деген айылда турабыз. Бостери деген айылга киргенде мына жерде ушул пансионат бар. Ысык көл пансионаты. Бул жагы көл. Мына тетеңде көрүнүп турат көл. Эми бул жагында мына биз киргенде мында ортосунан тең жарган мына жол бар экен. Бирок биз киргенден кийин эле мына жеринде стоянкасын көрдүк. Ал турат, сатылбаптыр. Стоянкасы бар экен. Анан мына жери сатылып кетиптир. Бул жерге завхоз алып, мына жерге бир кичинекей корпус салыптыр. Жакшы экен. Анан мунун акчасына, ушунун акчасына мына жерде 2 корпус бар экен жатакана. Мынандай болгон. Мына ошол 2 корпусту ремонт кылыш үчүн деп мына жерди саткан экен. Ремонтун көрдүңүздөр. Мына жердеги ремонтту мындай караганда жеке менчик пансионаттардагы дааратканасы дагы мынандай эмес да. Дааратканасынын ремонту мындан жакшы, корпустан жакшы. Азыр эми биз бул жакты көрдүк. Мына жагы, мына талааны көрүп атасыңар. Ушу тала мына жерлер. Айталык мына жерлер. Эми бул жер куурап калган. Бул жер деле каралбай калган. Эми мына жагында корпусу бар экен, жанагы ашканасы менен эмеси бар экен. Жанагы саунасы бар экен. Анын деле абалын көрдүңүздөр. Мына жерде кароолканасы бар экен. Кароолу бул өзүн билген кылат экен. Эшигин алдына очок коюптур, каалаган жерине. Мындай иреттүүлүк деген нерсе жок да. Мына жер ашкана болот. Ашкана мындай болот дегендей нерсенин бири жок. Азыр эми муну көрдүңүздөр. Эми бул капталын өтөбүз азыр. Муну айтайлы, мояктагы моженде 8 гектар бар. Профсоюзга караштуу жер. Могу жолдон баштап 8 гектар. Мунун 4 гектары сатылып, бияк бөлүнүп кеткен. Бул 4 гектарын эми сатып, бул азыр сатып да турат. Ушунун моунун астына корпус салабыз деп атат. То есть азыр муну биз турган жерге. Уш жерге салабыз деп. Моуну сатка коюшкан, моуну салабыз деп атат. Корпус маякачы. Мунун соткасын 1200дөнбү ушундай. Токмак эме такма алмак жок да.
муну молко маяктагы жерди сатып бияка корпус Бир салам. жарымдын тегереги деп ушундай деп эметип атканда. А бул жагы аягына деген ошол корпусту салабыз дейт дагы, ошол профсоюздагылар өзүбүз эс алып турабыз дейт ошол эмегечи. Ошол корпуска аябай жакшы кылып, питизёздочный сыяктуу кылып салып, анан ушул жака чисто профсоюздагылар келип өзүлөрү эс алып турат экен да. Я анан салганда дагы муну өзү бөлүп алып салабыз дешип атабы? Ар бир ошо 29 киши. Ошонун ичинде ар кандай турбайбы эмелер, бөлүнөт турбайбы ичинен дагычы. Ошолор өз-өзүнө кылып салат экен, короче. Бияка, например, тигилери келет экен, бияка тигилери келип ушундай кылып. Өзүнөн да биз жакшы түшүнгөн жокпуз, ичинен бөлүнөт экен да, короче. Ошолор келип. Бул жакта баягы айтып атат эме. Буларда тармактар бар. Билим берүү, саламаттык сактоо, куруучулар, анан тигүүчүлөр деген сыяктуу бир нече тармактар бар. Ошондо бөлүнөт. Ошентип бөлүп өз-өздөрүнө жанагындай кылабыз десе керек да. Корпусу бир эле, просто ошондон эле бөлүнөт экен. Бул тигиники, бул суперменики деп мугалимдер тармагы дейсиңер, бияка дейсиң. Ооба. Азыр эми мына экинчи тарабына мына киргенде сол тарабына өтөлү. Мына менин артымдагы мына сол капталындагы фонду көргүлө. Бул жатат, жөн эле жатат. Сугарылбайт, каралбайт, эч нерсе болбойт, жөн эле жатат. А баягы токой чарба, экология дегендерибиз бизде даракты кессең айып салышат, жаза колдонушат. А кууратып салсаң, карабай койсоң, эч нерсе кылбайт. Эми мына оң жагынды карагыла. Мыналарды. Муну атайлап ушул кургаткандай эле болуп турат да. Атайлап кургаткан, муну куураткан. Эми ушул куурай болуп калат, буга эч кандай жаза жок. Карабай койгон үчүн эч кандай жаза жок. А эми азыр келишет дагы, келип мына жерди таптакыр карабай койсоң бир 5-6 жылда жок болот да. Жок болгондон кийин келип туруп анан булар куурап калды, эми ушуну уруксат берип кой десең, анан белги коюп берет мына жерге, мына краска менен. Муну кессең болот, муну кессең болот, муну кессең болот деп. Ошентип анан кесип чөл кылып атабыз. Башка эч нерсе жок. Биз бул жерди чөл кылып атабыз, ысык көлдү чөл кылып атабыз. Биз бейиш кылбай атабыз. Ысык көл кыргыз бермети дегенди биз телевизордо гана айтабыз. Анан азыркы составын мына эменин профсоюздун азыркы составын мурунку мындан 30 жыл мурунку, мындан 20 жыл мурунку, мындан 10 жыл мурунку составтан эч кандай айырмасы жок деп билем. Эмне үчүн? Мындан ошол 20 жыл мурундагы профсоюздун мүлктөрүн сатып атканда негизги аргумент мындай болгон. Мына жер эскирип калды. Муну саталы, ордуна анын акчасына мына жерге жакшына бирдеме куралы. Же муну саталы, мунун ордуна мына жерди ремонт кылалы. Муну саталы, муну оңдойлуу дешкен. Бул негизги шылтоо. Булардагы профсоюздагы шылтоолордун классикасы бул. То есть ал нерсе ошол 90-жылдары кандай болуп келатса, 2000-жылдары кандай болуп келатса, азыр дагы ошондой эле болуп атат. То есть ошол эле шылтоо, ошол эле аргумент, башка эч нерсе жок. Ошол эле жүйө. То есть алдоонун жок дегенде формасы өзгөргөн эмес. Булар мурункулардан эч айырмасы жок. Ошон үчүн айтам, профсоюзду азыркы турушунда кереги жок. Муну профсоюзду жоюш керек. Мүлктөрүн мамлекетке алыш керек. Фугинин балансын алып туруп, анан ачык аукцион менен сатыш керек. Сатып элге берели. Эл иштесин, эл иш менен камсыз болсун, эл бизнесмендер акчасын салсын, ишкердигин кылсын, салыгын төлөсүн, мамлекет буга башын оорутпасын. Болгону калыс гана алып туруп, калыс гана сатып коюп все болду. Азыр балдар айтып атышат. Бул жердин мынау жээги пляжы ушул куму аябай тегиз, аябай жумшак, аябай ушундай майда деп атат да кумун. Ошон үчүн элге аябай жагымдуу экен. Анан мынау жээги дагы суу турган жер дагы. Баягы бат эле чуңкур болуп кетпесте, мындай кыйлага чейин жай эме болуп барат экен. Ошон үчүн бул жер тайыз болгон үчүн дагы бала чакага, үй бүлө менен келгенге аябай ыңгайлуу, аябай жагымдуу пляж дешет. Ошондой жагымдуу пляжы бар болгон үчүн бул жер ошо баалуу экен. Анан бул жер баягы өзү дагы ысык көлдүн эң ысык жерлеринин бири деп эсептелет. Ошон үчүн бул жер баалуу. Ошон үчүн элдин баардыгы ушул жерге тартылышат. А бирок ушундай алтындай жерди азыр биздикилер кор кылып атабыз да, мындай алганда, орой айтканда ток кылып атабыз да. Наркы жакты карагыла мына. Наркысы байкашыма караганда жеке менчиге окшойт. Бардыгы иреттүү. Бардык жерде мындай үстү жабылган жанагы зонтиктер турат.
Мына жактан көрүнүп турат да, ал жакта кимдир бирөө бар экени, ал жакта бир чарба менен кимдир бирөө алектенип атканы. А бул жакта эч ким жоктой. Бул жакта уурлук болуп атат, анан аркы жакта мындай жаратмандык болуп атат. Себеби ал жак жеке менчик. А бул жак мамлекет. Ошон үчүн айтам, мамлекет эч качан жакшы, эффективдүү менеджер болбойт. Мамлекет дайыма уурдайт. Мамлекет ууру болот өзү. Себеби мамлекетте директорлор болот. Директорлордун өзүнүн кызыкчылыктары болот. Ал кызыкчылыктар адамды уурлукка түртөт. Бул классика бул. Бул жакта дагы баягы мына жыгачтан жасалган коттедждер бар экен эле делгери. Казактын убагында салынган коттедж. Эмненин? Казактар колчулар биринчи. Казактардыкы? Казактардан алынганбы? Казактан Кыргызстан алынды. Анан ошойдон Аябай илгери. Кайсы жылдары болуп атат ошондо? Канча биз унутталып кантип. Бул жагында бир аз суу бар окшойт, а? Бул жагында кураган дарактар жок, аркы жагында бар экен. Буяка суу. Мындан бул жагында эле суу бар окшойт, а? Ал тиги көлдөн эле. Көлдөн суу ичеби? Жок, бул кара көл бар. Жашарып. Ал жерде жана шланг менен суурабыз, суу жетпейт. Шланг менен суугарганыңыздар ушулбу эми? Кандай кылсак суу тиеште жетпей атат кээде. Мыналар нелер? Ушулар коттеджби ушулар? О, кичинекей коттедж. Эми ушун менен азыр каяка барабыз биз туризм? Эми ушу кыргыз эмеси баягы бизде туризм деп сүйлөбөй эле коюш керек экен да. Мына биз эми мына биздин саясатчылар деле кызык да. Ушул келип Ысык-көлгө ошого окшогон коттедждерди көрүп, анан туризм жөнүндө сөз кылса жакшы болот эле. Азыр кайсыл турист келип ушул жерге мына ушу гараждай болгон нерсенин ичинде жатып, ушул жерде эс алып кетейин дейт. Ушуга ким акча төлөгүсү келет ушуга? Азыр заман каяка кетип атат? Биз каякта жүрөбүз? Каякта калып кеткенбиз биз? Көрсөңөр? Эми мына ушуну менен азыр биздикилер ушу коноктособуз дешип атат да. Мына бул жак куурай жалаң. Бул жак ушу гараждай болгон жанагы эмелер, бул баягы орустун гараждары болчу эле го. Ичинде бир запорожец бар. Ошол андан эмне айырмасы бар мунун? Ушунун ичинде бир керебети болсо керек ещё. Темир кроваттар илгерки. Темир кроват. А жууна турган жеричи? Жуна турган жер жок да, анан тетиги. Кээ жерлеринде бар мындан раковина турат да. 15 үйгө бирден раковина алып, көчөдө өздөрү турат. Ошол жерде бар болуш керек, азыр көргөзөбүз. Ошол элеби? Ооба. Жана талаш болуп аткан жер ушул жерби? Талаш ушчен бөлүнүп кеткен. То есть жанагы өздөрүнүн кызматкери эле ким бирөө алып алган деп атканбы? Корпус менен чогуу алып алган жер ушчен бөлүнүп кеткен. Мынау жанагы илгерки жомок китептерде картинасы болчу эле го жанагы. Ушул дом үй өзү тура калып эле басып кеткен Жес кемпирдин үйү. Кыскасы ушундай кичинекей баягы Жес кемпирдин үйүндөй үйлөр бар экен. Булар да катар турат экен. Муну жергиликтүүлөр кукушка деп эркелетип коюшат экен. Анан эми мунун бул жагын караңыздар. Ар бири өз-өзүнчө очок кылып ашкан. Туш-тушуна. Очогу ушул. Бул жагы дүмүр. Бул жагы мындай баягы нас кабак деп койчу. Ушундай бир нас сала турган нерсе экен. Мына дар. Мунун кейпин карагыла. Ушу куураган бактардын арасында ушул турат экен. Же мунун ичинде суусу жок. Мунун ичинде душу жок. Мунун ичинде туалети жок. Эми азыр эми ушул жердин ичинен дагы мына жери, мына ушул жер. Бул жер дагы сатылып кеткенби, урдалып кеткенби, кыскасы мурунку директорго өтүп кеткен дейт. Азыр ошону ал корпус мына экен. Бул жерде канча соток жер кеткен деп атат? Канча гектар? Az çalıp biliriz de şu. Ооба. 4 hektarda ota şu. Ооба. Шуну чалалычы. Анан мындай да. Бул директор айтып атат. Бул мунунку директор менен соттошуп кайра талашып атам деп атат да. Бирок азыркы директор эле муну иштетип атат да. Ал кандайча болуп калат? Тиги менен талашып атса. Анан кайра эле экөө чогуу эле иштетип аткан болуп калабы? Кайра эле бул директор биякта жүрсө жайындачы, например. Значит, ошо чогуу эле бир демеси бар. Акчасы бул жака эле түшүп атат дейм, э? Канчаласка түшөт. Быйыл адам көп болду, кандай болду? Көп болду, жакшы болду. Канча адам келди? Көп болду Ар баары. бир мынау жана мен күлүп аткан орустун гаражындай болгон эмелерге дагы Аларга адамдар. деген бу
Arrendatorlar жатыптı. Yani bu arenda öğretti bular. Ошол рабочийлер жатып. Kançadan berişet arenda? Arenda bilmem. Мен algan bu жерden bir 13,5 aldım. 13,5 mingge ayına. Canağında eski canağında. Ошол. Atiler 7-8'den bilet. Ошо. 7.000-8.000 so'm ayına. Ayın emес bu. Sezon. Sezon bu. Sezon. Ошондо деле бул жерде канча жүздөй корпус бар окшойт го ушундай кичинекейден. Жүзгө жетпейт. Канча 50-60 бар? 50 bir 30'ga жетет да. Maqsadlaringni qo'yu kerak, shu жүрөктөрдү согуу керек. Алдай мырза салмасызбы? At. Алло, Да, отам. кандай жакшысызбы? Yaxshi şükür. Мен Ыдырыс. Tanıdım. Таныдыңызбы, кандайсыз? Ооба, биз келип калдык эле. Мына жакта ошол жергиликтүү жигиттер дагы бар экен. Булар айтып атышат, ушул жерде ызы чуусу бүтпөйт атат деп. Ошодон улам анан ошо кабардан улам келип калдым эле. Азыр мына сиздерде киргенде мен эми көрдүм. Наркы оң тарабында завхоз алган дейт. Завхозго качан сатылган жер? Бул деген 2012 болуш керек эле. 12 Анан 12 алынган, бирок бул полный законный. Советтин чечими, аукцион, газета, эң кымбат сатылган жер. Советтин чечими менен. Ошол 67 сотукту сатып, вырученный акчага биз деген жанагы биринчи корпустагы общежитие болчу да, баягы. Ооба. Жашаган общежитие. Ошонун ичине ар бирине душ туалет киргизгенбиз. Ошон үчүн баалуу болуп атат биздин пансионат. Ошон үчүн дең. Мына жакта дагы сол тарабында экинчи корпус дегениңиздерчи? Эми ошол бир эле чатагыбыз бар да, Кызылшеке. Бир чатагыбыз ошол сол жак, жана сиз турбайсызбы, буруш жаткан сол жагы. Ооба. Ошо контор турган жер экинчи корпус. Шунун баарын мага чейинки директор Узакманова деген аял, Толкун деген аял. 300 миң сомго сатып алган. Качан? 371 гектар жерди корпусу менен кошуп туруп, 300 миң сомго эле сатып алган. Кайсы жылдары? 8-жылы, по-моему. 2008 жылы. По-моему, чейин болуш керек. Мунун эми мунун сатып алганы менен аягына чейин уксаңыз. Анан кийин бул деген кызыл китепти через акмият алып алганда, өзүнө. Советтин чечими мында жок. Бул эле начальник управление приказ чыгарып койгон, Темиралиев деген. Анан бөлүп алышканда ал жер. Ал жерде хозяин 14 киши. Бирок ал жерде ошолордуку экенин билбейт. Биз сотко барганда баягы ээлеринен сурасак дагы жеринин кайда экенин билбейт. Бул чисто афера да. Анан муну машинисттерден 2-3 жолу иш козголгон, уголовный. Баары каким-то образом прекращен. Азыр да бир уголовный делосы бар. Роводуда, Скөл чемпионатында Улан деген террорчиде. Уголовный делосы по мошенничеству бар. Мошенничество бул ушул пансионатка тиешелүүбү? Жер боюнча. Анан бул каким-то образом жетпей атат. Биз уже канча жолу. Мен экинчиси гражданский порядке 11-жылы мен сотко берген. Мунучу ошол жерди алам деп. Туура эмес деп. 11-жылдан бери соттошуп атам. Буюрса 12 жыл болот. 3 жолу жогорку сот туттум мен. Баягы райондук, межрайондук, облустук, верховный. Межрайон, облустук, верховный. Межрайон, облустук, верховный. Бүт туттум. Бирок аяк жок болуп атат да. Жаңы ачылган эле кайра эле мына дагы эле соттойбуз. 16-сында соту болот. Эми ал токтосоңуз, жана 300 миңге сатып алды деп атпайсызбы? Ошол 300 миңди кимге берген ал? Кимдин кассасына түшкөн? Аны мен билбейм, шеф. Жок, эми ал кимдир бирөөдөн сатып алган да? Ал мындай болгон. Ал тиги бирдемеге карыз болуп калып, эме коет да, залог дейт. Эме деп койчу эле. Күрөө дейт да. Жок, бир карызга берген эмени эмне деп коет. Ошентип пансионатка өзү эме влажить этет да, 300 миңди бирдеме карыз болуп калып, ошону жабыш үчүн. Анан ошол 300 миңдин эсебинен тигин алып коет да. Ушундай да. Андан башка турбазада чатак жок бизде вообще.
Çatak жок. Ошол эле узак мананыкы. Çatak жок экенин көрдүм азыр эми. Сиз мындай канча жылдан бери директорсуз? Мен 11 жыл болду. 11 жыл. 11 жылдагы. Кыскаке, бир нерсени айтып коеюн. Бул пансионат эмеге чыкканы, прибыльга чыкканы 3-4 эле жыл болду. Аха. Прибылга чыкканда эми канча киреше алып атасыздар жылына азыр быйыл? Мисалы быйылкы сезондо. Быйылкы сезондо где-то 3 миллион прибыль алдым. Ошол эле. Анан прибыль алып, ошонун эсебинен крышамды жаптым. Тети столовойду көрөсүзгө, футбольный поле. 2000 квадрат. Ошонун үстүн темир менен жаптым, профнастил менен. Эми суу кирбейт буюрса. Анан кийин жана брусчатканы былтыр койгом жүзүндө. Эми дагы пландар аябай чоң. Кудай буюрса. Эгерде Кудай насип кылып иштетсе, мен дагы көп нерселерди жасайм ал жерде. Сиз да гана мурунку директорго окшоп бөйрөгүн жулуп албайсызбы бунун? Жок, менде андай эмелин көркөлүгүм жок байке. Азыр сиздин баягы үйүңүз турган жерчи, өзүңүздүн коттеджиңиз? Эми аны айтып коеюн, ошону суроо бермексиңер, аны СМБларда берген суроочу. Дело в том, что бул лескоздун жери. 49-га мен арендага алгам, азыр документим бүт ордунда. Налогун төлөп атам, как положено. Арендасын төлөп атам, эч кандай чатак жок. 49 жылга арендага алынган жерге ошондой кап строительство салса боло берет экен, э? Жок. Бул деген трансформация деп коет. Трансформация өтмөйүнчө салганга болбойт да. Сиз салыпсыз го, кандай трансформациядан өткөрдүңүздөр? Ошол жерлердин баары трансформацияга өткөндө Совет министринин токтому менен. Анан 3 сотукка өзүнчө белги койбойт да. Жалпы өткөндө. Анан ошол трансформациянын негизинде анын токтому бар, как положено. Ошонун негизинде эми архитектурдун бүт комиссиясы келип көрүп, анан уруксат берген. Ал кагазым баары менде бар. Ал чатак жок. Ал жагын келтирипсиз, бирок ошол мен 11 жылдан бери иштеп атыпсыз. 11 жылдан бери иштесеңиз, ошол мына пансионаттын өзүн ошо өзүңүздүн үйүңүздөй кылып бүтүрбөпсүз да, ошондой карабапсыз да. Мен ошого аябай келип салыштырып көрүп атам да. Сиз муну мурун көрсөңүз болмок. Бул жөн эле тетиги талаада калган жер болуп калган, согуш болгон. Палестинанын өзү болчу. Эч бүт столовойдун баары тешик. Бүт корпустун баары чыгып кеткен. 11 жыл иштебептир бул. Жөн эле уй кайтарып калыштыр, бостедин балдары. Уй кайтарып, кой кайтарып, гези кайтарып калыштыр. Ошонун баарын тазалап келаткан учуру. Мага көп эмеге күч керек экен да. Мына ошонун баарын жасап атам. Эгер такыр эле жакпайт десеңер, азыр деле кеткенге даярмын. Мен вообще стөл кармабайм. Мен коомчулукка керегим жок болсо, анда билбейм. Адресим тууралуу, менин ишим тууралуу сиз жетекчиликке чалсаңыз, федерациянын. Жетекчи айтып берет. Анан ошол жерде иштеген кишилерден да сураңыз. Эмне иш деп. Макул. Анан бирок экинчи маселе да, жанагы завхозуңуз алган жер ошондо сиздин тушуңузда кеткен экен анда, туурабы? Жок, ал завхоз алган жер ал кызылдай акчага сатып алган. Ал жанагы 067 кетти деп атпайбызбы, законный. Ооба. Ошону деген 10 чакты киши сатып алган. Бир киши аукциондон уткан, анан ошо киши багына саткан 5 сотуктан. Ошентип ал жерде 5 сотук алган. Кызылдай акчага менин көзүмчө алып, ошенге ал эми жеке менчикте кызыл кетет. Бирок экинчи маселе да, сиздерде экинчи маселе дейм. Сиздердин мыйзамыңыздарда мына профсоюздар жөнүндө мыйзамда жазылып турат да. Профсоюздун мүлкү менчиктештирүүгө жатпайт деп. Сиздер кантип сатып атасыздар ушуну? Кантип аттап өтүп атасыздар дейм да. Жок, аны ошол эле эмеде уставда жазылып турат. Отчуждение земли только при решении совета деп турат. Советтин чечими менен уруксат деп турат. Ошол эле уставда. Мен аны түшүнүп атам, бирок ошол устав өзү эмеге мыйзамга каршы келип калып атпайбы? Устав күчтүүбү же мыйзам күчтүүбү? Кимиси күчү бийигирээк? Конечно, мыйзам күчтүү да. Мыйзам күчтүү болсо, мыйзамда жазылып турса сатылбайт деп. Булар уставына жазып алса, өзү негизи бизде өзү уставды караган эле киши жок да өзү. Мыйзамга салыштырып, мыйзам муну жакын арада силерден буюрса бу жогорку кеңештен оңдоюуну менин деле тилегим ошол. Вообще бул болбой калды. Профсоюз менен иштеш кыйын. Ошон үчүн мен кетсемби деп аткам өзүм деле. Нервимде жетпей калды меникичи. Ата бир вопросту чечиш үчүн мен деген бүт бюрократиядан өтүшүм керек да.
Ооба, ооба. Комиссиядан өтөм. Андан кийин советке барам. Анан советтен 29 келбейт. Мына азыр ишенсеңиз, ФПКнын совети вообще боло элек. 6 ай болду. Море вопрос, оперативный вопрос чечиле турган. Эчтеке чечилбейт. Жөн эле ордунда эле турабыз да. Мен уже жаман да көрүнүп биттим. ФПКнын чоңусуна чейин чыккан сайын айтам. Муну токтотпойсуңар. Bir вопрос, жанагы отчуждение, арендага бере турган вопросту биз комиссиядан карап атабыз. Ошо 7 киши чогулмагы тозок болду, 3 ай болду. Кыйкырып элетем Канат Тоспаевич. Шеф, ушул уятты, бул бюрократ токтотпойт. Тиши ооруп калыптыр, тигинин ичи ооруп калыптыр деп эле форум болбойт. Ошентип ишибиз жылбай атат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, муну в корне реформа жасаш керек. Федерациянын жумушун. Советтин баарын жоюп, анан оптимизация кылып бүт эмелердичи, жанагы комитеттерде 29 ордуна 3 деле, 4 деле калтырыш керек. Менин оюмча да. Анан кийин советти кетирсе, анан bir киши башкарса федерацияны. Биздин президент окшоп, бир эле киши башкарат. Мына ошондо иш болот. Мындай болбойт. Менин оюм ушундай, дурус эке. Макул, рахмат чоң. Эчтеке эмес. Мен сиз жөнүндө уккам, көрүп жүрөм телевизордон. Аябай бизге болсо турган адамдардын бар экенине кубанычтымын. Рахмат чоң. Ушул эмеңизден калбаңыз. Рахмат. Эми сиздин жанагы көңүлүңүздү калтырып койбосом эле болду эми? Жок, мен эмнеге калкалам эле. Мен эми анын баарын биткем да. Макул. Мен 40 жыл милицияда иштегем. Мен милициянын полковнигимин. Жакшы экен. Это я все проехал давно. Милицияда иштеген киши макул эми. Рахмат чоң. Ыдырысака, просто мындай да. Бир эме бар да, ушундай бир талкууда сөз бар да. Эгерде мен коомго кереги жок болсом, анда иштин бүткөнү. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Жок, эми бирок экинчи маселе бар да. Мисалы, сиздердин баардыгыңыздар эле азыр сиз айтып атпайсызбы? 11 жыл иштепсиз. 11 жылда бүт кереметтиңизди көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк болду да эми. Анан эми ошол 11 жылдын ичинде адам кереметтин көрсөтүп бүтөт да, эми көрсөтө турган адам. Андан сырткары уже көрүнүп атпайбы? Жасына элегилтен билбеймин. Баары текшерип атышат, көрүп атат. Жок, аны көрүп турам, бирок мен эми мынау куурай басып кеткенин айтып атпаймынбы? Корпустун ичин куурай басып кетиптир. Анан эми саттык деп атасыздар, эми сатыш боюнча дагы эми советке сунушту сиз берсеңиз керек, ошол жанагы наркыны сатып бул жакта оңдойлу деген нерсени. Өзүлөр чечет, дагы келишсең дагы балага каласың. Дурус экен, мен буларды көрбөдүмбү? Булар мындай тамакты чок ичип отуруп элечи абетте. Анан бири-бирин сотко бере берет экен. Ушундай бир азаптуу жер экен. Жок, эми азыр мен коомго керегим жок болсо деп атпайсызбы? Мен айтат элем да, мисалы, ар бир адам, ар бир жетекчи кайсы тармакка барбасын, кайсы тармакты жетектебесин, ал жерде эми бир максимум 8 жыл, 9 жыл отурса, 8-9 жылдын ичинде адам өзүнүн кереметтин көрсөткөнгө толук мүмкүнчүлүгү болот. Убакытта жетиштүү болот. Мен аны түшүнүп атам. Ал эми башка маселе. Бирок эми адамдардын баягы ишинин эффективдүүлүгү деген бар да. Ар бир адамдын ошол эффективдүүлүк эми бир жерден бир жерге жылыш керек. Бир жерди кереметтин көрсөтүп аябай жакшы кылып оңдой берсеңиз, андан да чоңураак жерге жылыш керек. Эми аны чече албайбыз, шеф. Аны деген жанагылар чечет. Так что аякта подводный течение море. Макул. Мен кийлигише албайм аякка вообще. Түшүндүм. Макул, рахмат чоң. Түшүндүңүзбү? Болуптур. Сизге рахмат, давай жакшы барыңыз. Бир жагынан айтканда, могу директордун айтканында мындай бир чындыгы деле бар, бир жагы. Бирок экинчи жагы, кайсыл жерде ошол бош койсоң, эшек жайлоо кылып берсең, эшек өзүнүн билгенин кылат. Ал жагы дагы бар. Ошон үчүн азыр баары бир жоопкерчилик көбүрөөк директорлорго караганда, мына жердеги кароолго караганда, же бул жердеги жөнөкөй кызматкерге караганда эң чоң жоопкерчилик баары профсоюздун жетекчилигинин өзүндө. Жогору жагы башы өзү чирип калган, баш. Мээ чирип калган. Мээ мындай алганда жөндөмдүүлүгүн жоготуп койгон. Азыр дагы ошондой иштегенге жөндөмсүз кишилер азыр чалдар келип алып, мен билем деп отурат. Экөө сөзүнүн башын кошуп сүйлөгөндө адашат, бирок ошолор мен башкарам дейт да. Булар баягы Брежневке окшоп мынтип бир нерсеге кол коюп атып, неге кол койгонун билбеген, абалга жетейин деп калган. Же болбосо таптакыр жоопкерчилик жок. Эми кандай болбосун профсоюз муну азыркы формасында ал
bir күн, bir секунд дагы турганга акысы жок азыр. Ал жок болуш керек. Ал башка формада балким өздөрү жаңадан чыга турган болсо башка маселе. Азыр эми мынау жерди көрөлү. Бул жерди дагы азыр мынтип атат. Бир жагынан карасаң укук, бир жагынан карасаң афера. Бул жерди ошол мурунку жетекчиси ошол 300 миң сомго сатып алган деп атат. Бул жердеги сөз баары бир, чечүүчү сөз сатып алган. Демек ал кимдир бирөөгө акча берген. Анан ошол эле учурда аны ким сатып алган? Кайра эле директор өзү сатып алган. Бул баягы Мамат Карим экен да бул жердеги. Мамат Каримдин бир түрү экен. Бирок Мамат Каримден айырмаланып бул муну ошол профсоюздун өзүнөн сатып албаптыр. Акимияттан сатып алды дейт. Акимияттын буга кандай тиешеси бар? Азыр эми ошол боюнча мына канча жылдан бери соттошуп жүрөбүз дейт, сот чекит кое албай атыптыр. Бизде өзү соттей турган сот деле жок да. Бизде бир дагы мындай бир ишке жөндөмдүү институт жок да. Даже керек болсо сот дагы ишке жөндөмдүү эмес. Соттун бул чечимин алып бул жактан кайра жаңы жагдай деп ача берсең боло берет. Ошол жаңы жагдай деп ачкан нерсени ачып бере берген кишилер дагы көп да. Ошон үчүн бизде бир дагы ишке жөндөмдүү институт калган эмес. Мына курай басып жатат. Эми жетекчи айтып атат, эми мен жакшы иштеп атам дейт. 11 жылда жок дегенде ушунун суусун камсыздап берип турса болмок да эми. Бала болуп кеткенде дагы арык, жөн эле арык мындай. Суу жок эмес да эми бул жакта. Бул лейлек эмес, баткен эмес, суу таптакыр башынан жок дегендей. Суу бар бул жерде. Тетик жеринде керек болсо булагы дагы бар экен. Ошо булактан тартып болсо дагы жок дегенде светтин пулун эптеп чыгарып мына жакты көгөртүп койсо болот да. Жок, кууратып ушу карап ушу кууратып жатабыз. Мен жана айтып атпаймынбы экология деп. Экология жана экологияны коргомуш болгон тириктердин баардыгы коррупционерлер. Алар келет, бир даракты кесип койсоң, мына даракты кесип коюпсуң деп штрафты салат, болду кетет. Даракты не үчүн кууратып койдуң деген маселени коюшпайт. Бул жакта жетекчилер аракты ичип, ар жерде жүрө берсе, бул жакта чарбаны карабаса, бирок айлыкты ала берсе, директор деген атты алып жүрө берсе, ага эч кандай жаза жок. Жетекчи болдуңбу, мына жерге келдиңби жок дегенде мына канча дарак бар экен. Дарактын бул жерде дарактын эсеби да жок болсо керек азыр. Ушунча түп дарак бар, мынча түбү мындай, мынча түбү мындай. Ал мындай болуш керек деп учетко алган киши жок. Аны кийин сурап алган дагы киши жок. Анан келген жетекчи Ошто дагы ушундай болуп жатат азыр. Бул жакта дагы бардык жерде ушундай. Курап жата берет. Аны неге кураттың, неге ушул абалга алып келдиң дегендин жоопкерчилигин эч ким сурабайбыз. Анан соттошуп атам, мен тигин кылтам, муну кылтам деп анан жетекчилер сүйлөй беришет. Адам башын айлантып. Мына. Эми ушул талаш экен. Эми бир көзгө басар, эми бир мындай более-менее мындай бир сакталган корпус ушул экен. Ушунусу талаш. Бирок талаш болгон менен бул жерди азыр ушул корпустарды кайра эле сот иши кетип атат, бирок ушул пансионат өзү иштетип атат. Кирешесин өздөрү алып пайдаланып атышат экен. Болгону талаш. Энеңди казы зурдуктап койсо, каяка барып даттанасың деген сөз да. Азыр мына жерде ошол Ысык-Көл эс алуу жайынын чыгыш бурчундагы бир жерге келдик. Ошонун территориясы, бул жерде кароол жашайт экен. Кароол ушул жерде 92-жылдан бери иштейм дейт. Анан азыр ушул жерди мага менчиктештирип бербей атат. Мага менчиктештирип берсе, мен үйүмдү оңдоп, мен дагы мындай жакшына тирилик кылат элем деп айтат. Эми менде ушу салыштыруу да. Бул киши ушунча жылдан бери эмгегим сиңди дейт. Ошондой арзан баада наркы завхоздуна сатса, башкасына сатса, кошулуп буга деле сатсабы деп деле ойлойсуң. Так. Эмне бар, түптүргөм деп ойлойбуз. Бул жерде эмне бар эле? Майда чүйдө бактын дүмүрлөрү бар, ошону түптүрүп бул жерге үй салалы дегенбиз. Анан тегиздеткенсиз. Тегиздетип анан салалы десек, кой тур деп коёбуз, ошойдон турабыз. Сизге Айлыкбектен жер берген эмеспи? Берилген эмес. Неге? Жер жок деп аткан Айлыкбек. Жер жок. Жо, мисалы Кыргызстанда ар бир жер бар. Мен жана бир үй бар, ошону иниме берип койгон кетип калгам. Ошо 92-жылдан бери иштейм. 92. Сиздин оюңузча ушул жерди сизге өткөрүп бериш керек.
ошентип ойлоо эметип атсаң анан береби билбейсиң. Сиз эми өзүңүздү эмелерге салыштырып атасыз да, аркы жактагы завхоз тарапка. То есть алар алса мен дагы алышым керек деп. Мен берсе алат элек, бербей атсам да аласың. Туура эле. Макул. Мен бүгүн ушул Ысык көл өрөөнүндө жүрөмүн. Ысык көлдү бүгүн бир айланып, Ысык көлдөгү мына дом отдых, пансионат, курорт, кыскасы ошого окшогон эс алуучу, көңүл ачуучу жайлардын баардыгын сиздерге көрсөтүп берейин деп турам. Азыр кандай абалда жатат? Муну кандай кылсак болот? Ошого өзүмдүн бир пикиримди, сунушумду дагы айткым келет. Ошондуктан бул азыркы ушул чыгарылышты мени жаман көрсөңүздөр дагы, жакшы көрсөңүздөр дагы баарыңыздар көрсөңүздөр. Ушул баш көтөрбөй отуруп, жакшылап даярданып, атайын убакыт бөлүп, анан ушул видеону көрүңүздөр деп сунуштайм. Анткени сунуштаганда дагы мени азыр ушул чыгарылышты азыр Кыргызстандагы баягы бир сүйлөм комментарий жазса, пикир жазса интернетте, ошодон 3 ката кетирген эң сабатсыз катмары дагы анан азыр ак үйдө отуруп маселе чечип аткан азыр биздин баягы билермандар, төбөлдөр дагы бирдей көрүшүңүздөр керек деп ойлойм. Анткени мен жаман ойду айтпайм, жакшы ойду айтам. Азыр эми мына турган имаратты караңыздар. Өзү бүтүндөй эле Кыргызстандагы азыр мамлекеттин, профсоюздун колунда турган мүлктөрдүн баардыгын мен ушул имаратка салыштырат элем. Бул имарат мына Алтын көл деген пансионатка тиешелүү экен. Ошол союз куруп баштаган, бүтпөй калган, андан бери 20 жыл өттү, ошодон бери токтоп турат. 30 жыл өттү иш кылып. Анан ошол аралыктын ичинде мисалы азыр мен бирөө менен сүйлөшсөм айтат, ушул жерде Алтын көлдө акыркы 20 жылдын ичинде 19 директор алмашыптыр. Директорлор келе берген, кете берген, эч нерсе өзгөргөн эмес. А мына жактагы бүтпөгөн имарат бүтпөгөн бойдон тура берген. Бу мындан жамгыр өткөн, суу өткөн, азыр эми канчалык мунун каркасы, чыдамдуулугу, жарамдуулугу калды, эми Кудай билет. Аны текшериш керек. Анан директорлор алмаша берген учурда мына балкондорун карасаңыздар, балкондоруна ошол терек чыгып, теректин дааны түшүп, андан ошол терек өсүп чыгып кетиптир. Мындан карагыла. Эгерде топурак болсо, андан да бийик болсо керек. Азыр ушул жердеги теректердин бою бир 2 метр, 2,5 метрлик болуп калыптыр. Элестеткиле. Терек өсүп кетип атат, а бул жер эч кандай мындай өзгөрүүсүз турат да. Бузулса бузулуп атат, бирок оңолгон жок. Эми ошондуктан муну эмне кылыш керек деген маселеге келебиз да. Эми ушул жерден сүйлөшөлү. Мындай. Мына кече азыркы бийлик Өзбекстанга 4 пансионатты берди. Андан кийин Азербайжанга дагы берди. Анан элдин жарымынан көбүрөөгү ошого нааразы болуп, аны сындап чыгышты. Бирок айрымдары жок, туура эле болду. Мынтип бузулуп жаткандан көрүп оңдой берсин деген сөздөрдү айтышты. Эми эки жактын тең мындай ойлорунда мындай жүйөлүү бир нерселер бар. Ар ким түшүнүгүнө жараша сүйлөп атат, түшүнүгүнө жараша пикирин айтып атат. Эми кандай кылыш керек? Бийлик андан кийинки кадамды таштады дагы, ал айтты, мына дагы 15 пансионат бар деди. Ошол 15 пансионаттын баардыгын мына Кыргызстан өзүбүз алабыз, өзүбүз мындай ишкерлер алып иштетебиз дей турган болсоңор, алгыла деди. А бирок анын эрежесин бийлик жарыялай элек. То есть мынтип аласыңар, мындай шартты аласыңар, мына аукцион, мындай документтер керек, мынчалык биз мынча акчаң болуш керек. Акчаң жок боло турган болсо, мына биздин мына банктарыбыздан ушунча акчаны кредитке алсаң болот. Биз ага гарантия болуп беребиз, кайсы бир деңгээлде кепилдикти алып беребиз, жардам беребиз, суда беребиз дегенге окшогон сөздү айта элек. Ошон үчүн азыр түшүнүксүз. Ал бир жагы. Экинчи жагын караңыздар. Экинчи жагы мындай болуп атат. Азыр пансионаттарды макул, ушинтип беребиз деп атат. А бирок ишеним маселеси дагы деле турат. Анткени мына кече Шаршамбек Абдыкеримов деген ишкер бар. Кыргызстандагы эң ири, эң крупный ушундай ишкерлердин бири. А бирок ал кишини азыр өзү ооруп Дубайда жатса, анын 240 компаниясын бардыгын арестке алып, азыр мамлекет ошону тартып алган атат. Мындай алганда колхоздоштуруп атышат. Анан ошентип эгерде кыйыныраак ишкер болуп көзгө көрүнүп эле калсаң, сенин мүлктөрүңдү ошентип мамлекет бир күн келип колхоздоштуруп, улукташтырып дейт, мен мындай бура сүйлөп атам, ошо колхоздоштуруп алып кое турган болсо, буга кайсы ишкер ишенип, мисалы монондой нерсени алышы мүмкүн? Эч ким албайт. Коркот бардыгы. Ошо жагында азыр бул бийликте бир жагынан карасаң мындай алгыла, келгиле, жакшы деп атат. Бирок экинчи жагынан карасаң коркутуп атат, чочутуп атат, үркүтүп атат.
Анан ушундай маселеде мындай бир чечкиндүү бир кадам жасап, ушу мамлекетке ишенип, мындай бир мүлкүн сатып алайын деш, ага батыныш өтө кыйын болот. Азыр эми муну мурда жогорку кеңештин балансында турса, азыр эми жогорку кеңештен президенттин баягы иш башкармалыгы өзүнүн карамагына алыптыр. Булар айтып атат, биз эми прибылга чыктык, быйыл 35 миллион сом эме төктүк, план төктүк деп атат. Бирок азырго жакшы, булар план төгүшүптүр 35 миллион. Бирок мунун потенциалы, мунун мүмкүнчүлүгү андан алда канча көп да. Балким ушуну же мисалы сатса жакшы болсо керек эле. Мисалы муну азыр эмне кылыш керек менин оюмча? Муну азыр иш башкармалык кадимкидей эле ушу жерде канча гектар, бир 10 гектар жери барбы, 20 гектар жери барбы, ошону баягы көз карандысыз аудиттерди чакырсын. Анан мунуга окшогон имараттарынын азыр жарамдуулугун бааласын. Жарайбы, жарабайбы? Же мунун баалуулугу бир эле жерби? Эгерде жер боло турган болсо, анда ошого жараса бааласын. Эгерде жок, бул каркастары жарамдуу, муну үстүн жаап, жакшылап иштетсе болот дей турган болсо, ошого жараша бааласын. Мисалы айталык, муну бир 3 миллион доллар деп бааласын, же 5 миллион доллар деп бааласын. Ошол 5 миллион доллар бере турган болсоң, ушул жерде алып иштетсең болот деген сөздү айтыша турган болсо, анда ошого жараша ишкер келсин, 5 миллионун берсин. Андан ары өнүктүргөнгө дагы мамлекет балким мына биздин банктарыбыз бар. Ошол банктардан кредит алдагы алып туруп, ушуну иштет, салыгыңды тök, адамдарды жумуш менен камсыз кыл, мүмкүнчүлүгүн кеңейт дей турган болсо жакшы болмок. Себеби эч качан мамлекет жакшы кожоюн болбойт. Эч качан мамлекет жакшы эффективдүү менеджер болбойт. Бул тарых, бул бир эле биздин тарых эмес, дүйнөлүк тарых, башка мамлекеттердин тарыхы дагы далилдеген. Мамлекет эч качан жакшы кожоюн болбойт. Ошондуктан мамлекет болгону баягы мунондой кичинекей пансионаттарды коргобой, бул жерлерди албай, чек араны коргосун, сырткы душмандан коргосун, ички мындай маселелерди элдин өзүнө коюп берсин. Болгону мындан салыкты гана санап алып отурса болот. Салыкты санап алсын дагы, мына жерди мисалы 5-10 миллионго сатсын. Сатып туруп, андан түшкөн акчага баягы биздин чечилбей жаткан социалдык маселелерди чечсин. Чечсе ушинтип маселе чечиле бермек. Муну алган адам өзү оңдоп, өзү кардарды таап, өзү реклама кылып, өзү эптеп, кандай десем, өзү маселесин чече бермек. Бул жерди өзү кылдыратып, өнүктүрүп, өстүрүп кете бермек. Биз ошого батынбай турабыз азыр. Мына турат азыр, караңыздар. Бул жерде азыр мени кубанткан бир эле нерсе бар. Алтын көл пансионатынын жери сатылбай, ушул 30 жылдан бери корголуп турганы. Мен ошого дагы рахмат дейм, ошого дагы шүгүр дейм. Ошонуңуздарга рахмат. Мына 19 директор келиптир, 19 директордун бардыгы биздеги баягы Оштогу Мамат Каримге окшоп, баягы ушул пансионаттын бөйрөгүн жулуп жеп албаптыр. Ошонуңуздарга 19 директорге рахмат айтам. Бирок эми сиздердин дооруңуздар өттү. Өзүңүздөрдүн тарыхый миссияңыздарды аткардыңыздар. Балким аз-аздан урдап жегендирсиздер. Балким ак ниеттүүлүк кылып айрым бир ушул жерди бир өнүктүрөйүн, өстүрөйүн деп балким бир салым кылгандырсыздар. Эми анын бир Кудайга маалым, бир өзүңүздөргө маалым, мен билбейм. Бирок результат ушул, жыйынтык ушул. Натыйжа ушул. Ошол союз кулады, кулагандан кийин ушул жерде ушул ойдон турат. Азыр муну эмне кылыш керек? Муну азыр мамлекет өзүм, жок мен сатпайм, мунун бардыгын өзүм иштетем дей турган болсо, мектеп сала турган, жол сала турган, көпүрө сала турган, бала бакча сала турган акчаны аны салбастан ошол акчаны алып келип бул жака салышка туура келет. Андан көрү мамлекет башын оорутпай, өзү акча издебей, андан көрү мунуну ал деп иштетип берсе боло бермек. Мисалы мындайды азыр Батуми, баягы Грузиянын Батуми деген шаары кылып атат. Ал тарыхта далилдеп атат. Алар эмне кылды? Алар мындай кылышат. Урматтуу тургундар дейт, сен кыргызсыңбы, өзбөксүңбү, азербайжансыңбы, иши дагы жок. Алар мынтет. Сен ушул жерге кел, ушул жерден мисалы 50 метр квадраттык бир эмени, квартираны, бир батирди. Ушул жерден сатып алсаң болот дейт. Баасы 50 000 доллар дейт. Бирок дейт, 10% азыр бизге кассага төлөсөң болду. Калганын биздин мына банкыбыз сизге кредит кылып берет. Сиз кредитти 10 жылдын ичинде төлөсөңүз болот дейт. То есть азыр 50 000 долларлык квартираны бир кыргыз Грузияга барат дагы ошол дарыянын жээгинен, деңиздин жээгинен, Батумиден.
$50.000 сатып алат. Бирок $50.000 бербейт. Болгону $5.000 берет. Чөнтөгүндө эми $5.000 жок, кыргыз жок азыр. Бардыгында бар. $5.000 сатып алат. Болду, андан калганын ошол жанагы банк берет. Банкка сиз утуруу барып төлөй бересиз 10 жыл бою. 10 жылдын ичинде баягы батир сизге өтөт. Всё. Ошондой жолду бизде дагы кылса болот. Неге болбойт? Кааласа келсин, орус келип кылсын. Кааласа келсин, ушуну өзбек алсын, билбейм, түрк алсын, немис алсын, келсин дагы иштетсин. Бул жерди алып иштетүү, муну оңдоо, буга кардар табуу, кардарларды тейлөө, аны реклама кылуу, анын бардыгы ошол немистин, орустун, түрктүн, же болбосо кайсы бир жанагы Шакиге окшогон бизнесмендин проблемасы болуп, ошонун мойнунда кала берсин. Мамлекет не үчүн буга баш оорутат? Мен ошону эч түшүнө албайм. Мамлекет дайыма бир директорлорго ишенет да. Биз директорду дайындап койсок эле, директорду жакшы көзөмөлдөсөк, анда биз өнүгүп кетебиз дейт. Директор өнүктүрбөйт, директор өзү жейт, аны текшерип прокурор келет, прокурордун оозуна акчаны тыгып коет, аны текшерип эсеп палатасы келет, анын оозуна дагы оозу мурдуна акчаны тыгып коет, болду. Прокуроруң дагы булганат, жанагы эсеп палатасынын инспектору дагы булганат. Баягы директор өзү жыргай берет. Элге эч нерсе болбойт. Эч нерсе пайда болбойт. Директор өзүнүн турмушун кыла берет. Мамлекет байыбайт, салык жалчытып түшпөйт. Анан кийин ой акча жок деп жер сабап, анан акча эле болсо кылат элек, же болбосо жанагы Акылбек Жапаров айтмакчы, жанагы акча жок болсо өлүп алайлыбы деп гана ошол шылтоо менен эптеп элди басып отургандан башка айласы жок болот. Өзүңүздөр мындай анализ кылып көрүңүздөр. Мына, азыркы абалыбыз ушул. Бул баягы азыркы буга чейин жогорку кеңештик болуп келген, азыр эми президенттин иш башкармалыгына өткөн пансионаттардын бири. Бул жерде Ысык көлдүн боюнда мындай ондогон пансионаттар бар. Айрымдарынын дарактары куурап чөл болуп кеткен. Азыр ошолордун бардыгын дагы көргөзүп берем, жүрүңүздөр. Ысык көлдүн Бостери деген айылындабыз. Ушул жерде дагы бир пансионат жайгашкан, бул Белек деп аталат. Бирок сыртынан карасаң бул пансионаттын эмне экенин же бир аскердик объектпи билип болбойт. Эч ким жок, эч нерсе жок. Болгону анау жерде 2 уй бар. Аны азыр кароолу киргизип кетти. Анан ал айтат, ушул директору анча-мынча келип турат дейт. Көбүнчө жанагы жайында директору ушул жерде болот дейт. Анан бул союз учурунда аябай толук бүткөн, толук иштеп аткан жакшынакай эле пансионат болчу экен. Муну айрымдар айтат, ушул профсоюзга карайт дейт. Айрымдар айтат, жок, бул жанагы статистика комитетине карайт дейт. Эми ошондой Бишкектеги баягы чоң-чоң мекемелердин өзүнүн жанагы пансионаттары бар экен. Мисалы, жогорку соттун пансионаты бар экен, статистика комитетинин пансионаты бар экен, Ички иштер министрлигинин пансионаты бар. Кыскасы ушундай мекемелердин өз-өзүнүн пансионаттары бар. Бирок бирөө дагы аны жакшы ийгиликтүү иштетип кете албай атат. Азыр мисалы ушуну алалы. Эми профсоюздардыкы ал да. Андан сырткары мондой кайсы бир мекеме ишканалардын пансионаттарын карасаң, абалы ушул. Бул жактары ошол мына эшик терезелеринен бери бүтөлүп салынган мына. Мисалы, эгерде бир жакшы нормалдуу бир пансионат иштеп аткан болсо, бул жерден мына тепкичтин бийиктигин карагыла эми. Бул жерден келип, мына жерден балким бир кат алыппы, ушул жер аркылуу киреби, же аркы жактан киреби, кыскасы ошого окшогон бирдеме болуш керек да. Мына эшик терезе деген болуш керек. Мунун баардыгын бүтөп салышыптыр. Азыр эми жери го сатылып кеткен эмес дейт, бирок азыр таптакыр бузулуптур. Бул тонолуп кетиптир мындай алганда. Тиги жакта имарат турат. Бир 3-4 этаждуу окшойт. Ошол 3-4 кабат имарат мурда бүткөн экен, иштеп аткан экен. Азыр ошодон дээрлик ошол каркас гана калыптыр. Чатыры дагы ушул учу отуруп, азыр түгөнөйүн деп калган окшойт. Эми эмне кылабыз эми ушуну дагы? Муну биротоло колдон түшкүдөй кылып, уратып, кулатып, бузуп, анан такыр эптей албай, иштей албай калганда анан сатабызбы? Арзан бага. Эмнени күтүп атабыз дейм да.
Ошон үчүн билбейм азыр. Мен менчиктештирүү десе эле ушу корко бересиздер, бирок ошол эле учурда караңыздар. Наркы жагында азыр моундай айланып барганда наркы жагына баягы оор жүк ташуучу машиналар иштеп, коттедждерди, ушундай пансионаттарды өздөрү куруп атышат. Алар сатып алышкандар. Алар жеке менчик, алар акчасын салып атат, инвесторлор. Анан бул жагын караңыздар. Бул жакта тетиги үйлөрдү көрдүңүздөрбү, жыгачтан салынган үйлөрдү. Ага монтип асфальтты тартып барышыптыр, тышын пескоблок менен уруптур. Азыр ошентип баягы кымбат баадагы, өтө премиум класстагы коттедждерди салып атышат, 2 кабаттуудан кылып. Алар акчасын салып атышат. Кимдир бирөө өнүгүп атат, жаратмандык кылып атат, акчасын салып атат. А мына жерде өзүбүздүн мамлекеттик деген ошо директору бар кишилер, мындай мекемелер, мындай пансионаттар колдон түшүп баратат, туугандар. Өзүңүздөр көрүңүздөр, колдон түшүп баратат. Андан көрү муну ошол мен дагы айтам, ошо сатса сатып, көп жылдык ижарага берсе берип, ошонун шарттарын ачык жарыялап, анан элге берип койбойлубу? Эл ошону өзү иштетпейлиби? Иштетсин да. Эл иштетсин, өзү кайсы бир ишкер алсын, акчасын салсын, жарнамасын кылсын. Анан жанагы бул жерге акчасын салып бирдемесин оңдосун, конокторду татыктуу тоссун, ошодон акча тапсын, салыкты төлөсүн. Андан сырткары мына жердеги бир нече бир 30-40 үй бүлөнү ушу жерде багат да. Ошолор келип туруп бул жердин бирөөсү короосун шыпырат, бирөөсү тамагын бышырат, бирөөсү идишин жууйт, бирөөсү баягы төшөк орунун тазалайт, бирөөсү пляжды тазалайт. Ошонун баардыгына акча алынат да, баардыгына акча төлөнөт да. А биз жатабыз монтип, чет элдик коноктор келип атат, эшигиңди ач, биз акча берели, ушу жерде эс алып кетели деп. Мына акча деп атат. Эшигибизди тыкылдатып атат. А биз отурабыз, уктап атабыз биз дагы эле. Бул муну менчиктештирип койсок, жоголуп кетет деп. Каяка жоголуп кетет бул? Ушундай туугандар. Бул Белек деген жанагы пансионат. Мурда ошо Союз учурунда аябай толук бүткөрүлгөн, мыкты сапат менен иштеп аткан пансионаттардын бири болгон. Азыр ит кууганга киши жок. Бул жерден мындай ичинде карасаң үйрүп чыгар ити жок. Наркы жакта 2 ошол уй жүрөт. Андан башка бир тирүү жандык жок бул жерде. Байтан бери кыйкырып атабыз, эшигин ачып көрөлү дедик, эч ким жок. Эми азыр кирип барсаң, мына заборунан мынтип ачсаң болот экен, бирок ачып барсаң ким жаман, ыдырыш жаман. Ошол уруксатсыз кайсы бир территорияга кирип кетти дейсиздер. Бая президенттин кудасына окшоп, бая депутатка окшоп. Аны атып салса болот деп чыгасыздар. Мен кирбей атам, мына көрдүңүздөр. Мына сыртынан тартып кете берели, майла жок. Туугандар, мына көл, бул жээк, мына чычырканак баскан тала. Мынантип тала. Анан наркы жак трасса. Трассадан тынбай машиналар өтүп турат. Эми пансионатты көрбөсөңөр, эч кимге бергиңер келбесе. Жок дегенде мына чычырканак баскан талааны бергиле да элге. Ушуну тараткыла да. Болгону эле шарт болсун, ошол канализацияга же туташтырылсын, же канализациясын өзүн ошол көлгө түшпөгөдөй кылып курсун. Болду, башка эч кандай шарт жок. Өзүңүздөр мына Египетке барып жүрөсүздөр, Дубайга барып жүрөсүздөр, Турцияга барып жүрөсүздөр. Ал жерлерде бош жер дээрлик жок. Анткени ошол деңиздин жээгиндеги бош анча-мынча иштеткенге ыңгайлуу жердин баардыгын дээрлик элге бөлүп берген. Аны саткан, ишкерлерге эркиндикти берген. Анан алар иштетип атышат. Азыр биз деле ошентип бербейлиби? Макул, пансионатты бербегиле. Макул, курортторду бербегиле. Менчик болуп ал жерде чирип жата берсин. Жок дегенде мынага окшогон жерлерди бир мыйзамдуу жолу менен, мыйзамдуу укугу менен элге бергиле да. Сатсаңар саткыла, мынанча жылга деп, же болбосо түбөлүккө деп саткыла. Бир ушу колунан келген ишкер алсын дагы мына чычырканактарды алып, тазалап, анан керектүү жанагы декоративдүү дарактарды эксин дагы, курулушун курсун, ишин кыла берсин да. Болгону биздин шарт болуш керек, же канализация болуш керек, ошого туташыш керек, же болбосо мына жакта өзүнүн автономный жанагы канализациясы болуп, көлгө суусу баягы саркындысы түшпөй турган болуш керек. Болду, андан башка не шарт коюшубуз керек? Салыгын төлөсүн,
ишин кылсын. Мына жактагы адамдарды иш менен камсыз кылсын, салык төлөсүн. Мындай жерлер азыр көлдү бойлоп баратам, аябай көп экен. Ушу бош жатат. Көлдүн жээги бирок бош жатат. Адамдар мисалы ушу кайсы бир жерге бир ишкердик кылайын деп акчасын салайын деп, ошо акчасын салганга бир мүмкүнчүлүк издеп жүрүшөт. Мамлекет айтып атат, "О, ишкердик кылгыла, ишкердик кылгыла." Кантип кыласың эгерде мына жерди бербесең? Мыйзамдуу жолун чыгарып мындай элге беришибиз керек да. Эмне кылабыз бул? Ушу талаадан не пайда түшөт бизге?